Амансыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге бүгүн конокто кийин деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Ильяс Андаш. Кош келипсиз. Рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу көрөрмандар. Сиздер менен жүз көрүшүп, үн алышып атканыбызга ыраазыбыз. Ильяс, учурда эмне кылып жатасыз, эмне менен алексиз? Негизи баягы турмуштун жүгү менен элекпиз. Кайчакта балдарды окуп аташмай, үй бүлө бакмай дегендейчи. Анан кызмат негизи биздики көбүсен кыргыз элине эле баягы тойлоруна, чыгармачылык менен эле ыр жеткирип, ыры бузуп, элдерге шаң шөкөт көргөзүп, жакында эле 31 өтүп кетти, анысы кандай баягы кыдырып элдерге маанай тартуулаганга биз ошон үчүн артист экенбиз да. Андан тышкары мамлекеттик жумушта да иштейм. Ушул уюштуруу бөлүмүнүн башчысы. Свердлов районунда, балдар чыгармачылык борборунун. Свердлов районунун балдар чыгармачылык борборунун уюштуруу бөлүмүндө да. Агай болуп калыпсыз да ошондо, Агай да болуп иштедим. Негизи агай болуп каласыз да. Мугалим болуп каласыз. Сахнада жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды? 18 жылдын жүзү болуп калды. Ошо 2007-жылы май айларында чыгып баштагам. Андан бери көчөлүү болгондой, бирок 18 жыл арадан өтүп кетти. Биринчи сахнага аттанган күндөрүңүздү эске салсаңыз. Эми баягы сахнага дароо эле жөн эле келип калгандан деп айткандан алысмын. Мен негизи сахнага кичинекей кезимден бери эле жүрөм. Ушу эс тартып 5-6 жашка чыккандан бери эле. Себеп дегенде баягы ата-энем чыгармачыл адам болгондуктан, апам комузчу, атам актер болгондуктан ошолордун спектакльдарында, концерттеринде мен кичинекей кезимде эле ырдаппы, аккордеон ойноппу, мындай же бир роль жаратыппы, сахнага чыгып жүргөм да. Анан ошондуктан мага 2007-жылы сахнага чыкканда мындай өтө деле чоң жаңылык болгон эмес, баягы көнүмүш адат деле болгон. Бирок баягы Ильяс Андаш катары менин ырларым радиодон чыгып, эфирлерден кете баштаганда, профессионалдуу түрдө баягы өз жеке атым үчүн иштеп баштаганда мындай башкача сезимдери болгон. Баягы отура калып, баягы маршруткада кетип барат. Но мен ырдап атам деп элдерге айтып ийипчи. Анысы кандай андай сөздөр, кыялдар болгон. Бул мындай айтып берүү мүмкүн эмес, муну сезиш керек да. Анысы кандай сенин ырларыңды тыңдап, элдер сени көчөдөн таанып, ушул ырчы да деп билген, бул баягы өзүнчө бир рахат да. Сиз эми баягы жаш кезиңизде бат деле чыгып, бат элге тарап кеттиңиз да. Анан ошол кезде мындай кыйынчылык болгон жокпу? Баягы жылдыз оорусу менен ооруп. Ошо жылдыз оорусу менен баягы мектепте жүргөндө эле, караколдо эле ырдап жүргөндө эле баягы популярдуу болуп, баардыгы мени таанычы да. Анан анысы кандай ошондо эле ооруп коюптум. Анан негизи жылдыз оорусу бул баягы витриян корусунда эле экен, бир эле жолу болот экен. Экинчи жолу кайталанбайт экен. Экинчи жолу кайталанбайт экен. Мен да күткөм, балким келеби кайра депчи, анан жок, андай болбойт экен. Болбой койду. Болбой койду. Экинчи жолу ооруш мүмкүн эмес экен. Аябай күлдүрүп кеттиңиз. Эмне себептен Андаш? Сиздики чоң атаңыздын аты же папаңыздын аты? Чоң атабыздын атасынын аты Андаш. 41-жылы ушул согушка кетип кайтып келген жок. Анан ошол кишинин атынан эми балдары да көргөн жок, неберелери да көргөн жок ал кишиничи. Анан баягы аты унутулбасын деп, баягы мектепте окуп жүргөндө ошо Андашев Ильяс болчумун. Анан журналдын эң башында, сап башында мен турчумун да. Абылгазиева Айганыш бар болчу, анан Андашев Ильяс болчу. Баягы эркектен баштайлы деп, анан Андашев Ильяс деп баштаганда, 2 алгандагы мен, 5 алгандагы мен, баягы так ким жооп берет десе, баягы эч ким унчукпаса, анда журнал менен баштайбыз дегенде, эже журнал менен баштабай эле койгулачы дегенде мен болчумун да. Анан көбөсен ошо экилер ошонун айынан болчу да. Себеп дегенде баягы сага жеткичек, баягы фамилиясы Чыда жүргөндөр сага жеткичек, Чыга жеткичек ырды жаттайбычы да. Мен жаттап да жетишмесмин. Ошон үчүн баягы переменада балдар дааратканага эшикке чыгып бир ойногонго кеткенде мен ыр жаттаганга аракет кылчумун. Эмне тапшырмайлы депчи. Себеп менден баштайт деп. Анан класста 2 Ильяс болчубуз. Саркеев Ильяс, анан Андашев Ильяс болгондуктан анан мен баягы Андаш деп чакыра бергенде баягы классташтарым кличка кылып салган да. Андаш. Ошондо Андаш деп эле анан баягы ошол атка отургузуп салышканда, анан шаарга келип Ильяс Андаш кылып ырдай баштасам, анан классташтарым сенин атың Ильяс да депчи. Наоборот, тескерисинче Ильяс деген атка анан кийин көнүшкөн да. Ошол 1-класстан баштап эле, 2-класстан баштап эле Андаш деген атта калып калгам да. Ошон
продюсерге Тынчтыкбек Кожобеков жолугун сенин балдарың эмне деп айтат кличкаңды деп айтып колду. Анан Андаш деп айтат деп атпайбы. Сен андай Ильяс Андаш деп чыкты деп анан ошол сөз менен Ильяс Андаш. Кыргызча болсун дедик да, эми ОФ деген бул баягы биздин Советтер Союзунан калган немелер да. Башкачараак кылыптыр форматтачыңыз да. Анан менимче ушу Ильяс Андаш деп чыгып атканда мен эң биринчи кыргыз форматта чыкканда ал кезде эч ким мындай Ильяс Андаш. Ошо жыл сурадым да мен Андаш эмне чыккан эмес да. болгон Баары эле баягы Султан Садыралиев, Мирбек Атабек, Мирбек Иманбеков деп чыккандан андан соң улана баштаган да. Дан жакшы. Псевдоним коюшуп. Баягы мектепте эстеп калдыңыз. Бала кезиңизде эсте каларлык күндөрдөн эң кызыктуу бир күн болсо. Мен негизи бала кезимде өтө эле тентек болдум. Аябай тентек бала болчумун. Баягы кошунан терезесин чагып салып, же бирөөнүн коросуна бир нерсе ыргытып, же баягы шок болчусуз. Шогураак болчумун да. Анан үйдөн көп тил укчумун. Үйдөн көп жанагы ши деген чыбыктар бар го, ошолор менен көп таяк жедим. Себеп дегенде баягы эшикке чыктым да, башыман ылыйыма чейин суу болуп келчү менен ушундай бир тентегерээк болгом да. Негизи кылган жоруктарым көп. Баягы машинени уурдачумун, бир жерин бузуп алчумун, чоң ата тайта тайнен жөжөлөрүн тебелеп өлтүрүп койгонун көп айтам. Машина мененби? Жок, көп айтчумун, анан эми дагы деле айтып бере берейин. Баягы көп жөжө алып келет го, коробканын ичине салып коет го бир. 200-300 жөжө көбөйтүпчү анан жөжөнүн арасына кирдим, кармалап көрдүм, кичинекей экен, жаңы чыккан эмелер го, анан табаны менен тебелеп көрөт мен. Тебелесем быч деп баягы сары жумурткадай эле ээрип калат экен да. Анан ошол Канча жашта элеңиз? 4 жаштамын го дейм же 3 жаштамын го дейм. Бирок эсимде бар да ошол нерсе. Анан кызык болуп кетти. Анан ошо жөжөнүн жарымын кырып ийгем да. Тебелеп булчеп эмесин чыгарыпчы анан анысы кандай ошого чейин жеткен бала болчумун да. Тентегерээк болчумун бир аз. Андан соң чыгармачылыкта кандай жол менен ошо продюсериңиз менен иштеп калдыңыз? Кимден сунуш болду? Ата энеңизден кандай колдоо болду? Үйдөгүлөр күттү беле ушундай Ильяс Андаш ушундай эстрада жылдызы болот деген? Балким мындай бир кыйыгы менен ишенсе керек да. Бирок баягы мен Караколдо музыкант болуп жүргөндө эле мен ошол жерден эле уже жакшы каражат, жакшы акча тапчумун да. Кафеде музыкант болуп иштечүмүн, тойлорго чыкчумун. Анан ал кездерде бир 500 000 сом тапкан. Ал кезде 500 000 сом деген бул азыркы эме менен 10 000 сом, 15 000 сомдой акча да. Ошол кезде ошондой үйлөр 20 000, 30 000 кездерде анан үйдөгүлөр айтып берчү да, ошол жактан эле там атамчы. Үй алып эле, ошол жактан эле үйлөнүп эле. Эмне бар Бишкекте? Жумушуң, сонун жумушуң турганда эмне кыласың? Кетип мына ошол жактан эле бутуңа туруп, ошол жактан эле анан баягы мени кыстады окшойт да. Мени сүйрөдү. Мен элдин алдына чыккым келди, элдер тааныгысы келдим. Баягы республикалык масштабтачы мага кенедей Каракол шаары аздык кыла берген да. Анан ошонун баарын токтотуп коюп анан шаарга кеткем да. Шаарга ырдайын деп. Анан мен баягы целенаправленно ырдайын деп келгендиктен менде тартууну жок болгон. Мен баягы эринбей үйдөн чыгып келип кытердин алдында отура берчүмүн. Скамейкада тааныш бирөө өтүп калса экен депчи. Анан ошол продюсерлерден же радио диджей, телевидение же ошолор менен барып учураша берчүмүн да. Жөн эле барып учурашып, кандайсыңар, жаксыңарбы десем, мен ырдайт элем, Бурса жакында ырдап чыгам деп эле мындай. Тартынбай эле. Тартынч эмесмин. Ошол баягы койгон максаттарыма жетким келген жигит ошондой болот окшойт да. Баягы максатыма жетким келгендиктен мен тартынч эмесмин. Ошо Канат Култаевга деле барып анан сай күндөрдүн биринде ушул Съездбек байке менен жолугуп калдым. Съезд байке менен ырдайм. Мен ырдап жүргөн жигитмин десем, ырдайсың ба? Мен кафеде да иштейм десем, чын эле кафеде да иштейсиңби деп эле анан ошо өзү иштеген кафеге кана кечинде келчи, мен могу жерде иштейм, ырдаганың убайын деп калды. Хорошо деп анан ошол кафеге барып турган, ошол иштеп аткан кафеге болгон энергиям тартыладым да. Уялууда сезим жок да, элдер уялып ырдап атса мен уялбайм дагы анан. Ырлардын баарын билип ырдаганымды көрүп турам, сен ырдайт турбайсыңбы деп эле анан ошондой күндөрдүн биринде ошол Съезд байкенин досу Тынчтыкбек Кожобеков экен. Буякта бир ырчы бар, бала бар экен. Уксаң деп туруп ошо кафеге чакырды да, ошо Тынчтык байке манту жейип отурган. Мен ырдап отуруп калгам, ырдайт экен деп туруп анан жүрүп анда сүйлөшөлү да, анан ошондон баштап сөзгө келип, иштешелиби, чыгарайын деп баягы сөздөр келишим. Себепчи болуптур да, Съезд Съезд байке себепчи болгон. Анан ошол таанышып ошондон баштап анан продюсерим катары Тынчтыкбек Кожобеков менен баягы көп иштеген жокпуз. 1 жыл 2 жылдай эле иштедик, бирок ошол убакта баягы Ильяс Андаш деген аттын фундаментин коюп, тарап, ырларым элге жеткирип, баягы көмөк көргөзүп кетти да.
Андан кийин Тынчтык Байкенин убактысы да болбой калды, радиодун продюсери болуп калды, бир нече ырчынын продюсери болуп Ошондо калды. ырды сиздин репертуарыңызда Тынчтык Байке тандап берип атпыбы же өзүңүзбү? Жок, мен баягы угуз ойлоп келчүмүн. Ушул болобу Мындай ыр болбойбу бар, эле? ушундай ыр бар десем, иштей бер, жаза бер, мен бир жагын кыла берем. Мен баягы ротация жагын ойлонуп берем. Сен ырларыңды жаза бер деп эле неметчи да. Анда өзүңүздөн болгон бул экен. ырчы бар, бул продюсер бар, бул мындай таанышы, аранжировщик бар. Мен айтып коем, барып иштей бер деп жанагы Абдыразаковго айтып койдум, барып иштей бер деберчи да Илья. Ошентип эле көп эсен таанышып эле, анан баягы өзүмдүн жулуунум дагы себеп болду болуш керек. Эмгектен, э? Мен Тынчтык Байкенин артынан кубалап калчумун да. Тынчтык Байке эмне кылабыз, кандай кылабыз, моуну чыгарабызбы, клип тартабызбы, ыр жазабызбы депчи анан. О, туура да. Көп эсен продюсерди күтүп отура берди да. Жазса жазып берди, кылса кылып берди. Анан мен Тынчтык Байкени түртмөлөгөн сайын анан Тынчтык Байке ошо мага көп эмгегин салып, анан ишти бат-бат чыгып кеттик деп окшойт да. Анан өзүнүн убактысы болбой калды. Текке кеткен жоксуз. Бүт ырчыларына ошол көмөк көргөзүп аткан продюсер да ырчылардын баарын бошотту да. Мен бошобой атам, жетишпей атам, өзүңөр эле иштегилечи. Мен жардам кылам, мага келсеңер жардам кылам, бирок өзүңөр иштегилечи да. Анан ушул 2009-2010 эле уже бүтүп калдык да. 1-2 жыл иштеп калдык. Андан кийин соң баягы продюсер мага кереги жок экенин түшүндүм. Өзүм кыла элекенмин, баарын тааныйт экенмин, баары менен салам түзгөн, мен эч ким менен кырылышпайм, урушпайм, не конфликтный адаммын да. Анан ансыкандай ошентип таанышып эле өзүм менен иштеп кеттим. Анан эмеде, Ильяс, баягы чыгармачылыкта ар кандай адамдар бар да. Анан сен өтө жөнөкөйлүгүңдү мындай элдер арасында айтылып келет, ушунчалык кичпейил, баардык нерседе мындай жок деп да айта албайсың. Ушул сапат сизге кайсы кимден өткөн, атаңызданбы же энеңизденби? Экөөнүн тең бар окшойт. Атамдан неме өткөн мага? Пунктуальность. Такыр кечикпейм. Убактында так келби? Такыр кечикпейм, тойлордо деле баягы тамадалардын арасында аябай популярдуу экенмин. Эң так ырдаган ырчы келген ырчы, баягы чалып канчада келейин деп чалган ошо Ильяс деп. Жоопкерчиликтен бул атамда бар. Атам саат 7-ге 6:30 келип туруп турат, даярдап, анан ошондон калган. Анан эл менен баарлашуу боюнча айтсам, баягы көп өтүрүүчү эчтекем деле жок да. Өйдө сүйлөтүрчү деле эчтекем жок, мындай. Дайым пендештиктен чыгып иштейт экенсиз өзүңүз менен, анчалык деле бийик эмесмин. Жөнөкөй эле ата-энем мугалим, баягы депутаттын баласы эмесмин, же бир бизнесмендин баласы эмесмин. Жашоомдо барчылыкты көрүп кетип, теңиме албай койчу деле жигит эмесмин. Баягы эл катары эле элдер 90-жылда нанга чайга жетпей аткан болсо, мен деле ошондой чогойгом. Мен деле ошол кезде биринчи классымда базарда жарма сатчумун, отун сатчумун, тачка түртчүмүн, жашоону көрүп койгом да. Бул сөз менен ушу атактанга деле эң жөнөкөйлүк ушундай сапаттар жөн эле мындай оңой жеткирет экен деп түшүнсөк болот экен да. Мындай адамдар менен тил табыша алам да. Эч ким менен ушул кээ бирөө тура берет го, тааныша албай, сүйлөшө албай депчи, мындай обществого кошула албайт го. Мен ким менен таанышсам, ошо менен тил табышып, сөз табышып, алакыбал сурашып кете берем да. Эч кандай мындай эмем жок, оорчулугум жок да. Балким ошондон жөнөкөй деп атса керек да. Азаматсың, ушул жагыңан танба. Анда бир чыгармачыл чыгармаңан болсо аткарып берип койсоң жакшы болот. Жакшы көргөн ырларынан. Баягы өзүм ырдалып аткан ырларды ырдабай эле коеюн, баягы. Жакшы көргөн ырыңыздан. Келе жаткан ырлардан дейин, жазыла элек ырлардан кызыгыраак болуш керек, Махабат темасында экен да, баягы. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем, берилип бир өзүңдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың, сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым деген чыгарма. Баракелди. Делик анда сиздин талантыңызга таазим кылабыз. Анда сиздин кирүүңүзгө көрөрмандардын көңүлүн бурсак. Учурда кандай чыгарма менен иштеп жатасыз? Эмне план бар?
негизи азыркы учурда баягы өзүм авторлук ырларымда чыгып атат. Авторскийлер сөзү дагы, обону дагы өзүмө таандык ырлардын үстүндө иштеп атам. Андан тышкары ушул баягы ачуу айрандын артын өчүрбөй эле деп Куралбек Чокоев менен анан ошо өзүбүздүн досубуз Добр кыргыз мукажит менен трио жаздык. Биздин алыста жүргөн кыргыздар жөнүндө. Кудай буйрса ошого да могу сентябрь айында клип тартып, менимче октябрларга чыгарабыз го дейм. Андан тышкары ошол баягы дагы бир ырчы айым менен Алтын ай менен ырдабадым, ошондой сыяктуу дагы бир ырчы айым менен азыр сырт элден эле туруптусун, ырчы айым менен дагы дуэт жазылып атат. Өзүмдүн 2 ырым жеке чыгармаларым жазылып атат. Сонун чыгармачылыктын үстүнөн аябай катуу эле иштеп. Мен негизи эле мындай тыным жок, тыным деле жок, просто элдерде мындай баягы ырың популярдуу болуп калса, иштеп атат деп эсинде калып калат экен да. Баягы ырың популярдуу болбосо мындай иштебей эле деген сыяктуу сезилет да. Бирок Ильяс Андаш баягыдай эле 2-3 ай сайын жаңы ыр, жаңы клип чыгарып атат. Ильяс Андаш деген YouTube каналга катталсаңар, реклама бул. Ошол жакта байма-бай ырлар, клиптер чыгып турат 2-3 ай сайын. Концерт боюнча пландар барбы? Эми концерт бериш үчүн негизи жакшы кыялдар, баягы 17-жылы концерт бергенден бери бере элекмин. Анан баягы 1-2 ырым жакшы чыгып кетсе дейм, баягы жакшы чыгып кетсе деп хит болуп чыгып кетсе, анан баягы койсомбу дейм да. Анан эчтеке кылбай эле чыгара койгондагы кичине жакшы ниет кылып кое берели. Ошодан Кудай буйрса. Бирок ырларым көп, жаңы концертке жалаң ырлардай эле болуп калат болуш керек. 17-жылы ырдалган ырлардын көбү эсен ырдалбайт. Популярдуулар сөз түрдө ырдалат. Анан баягы жеке концертти жакшы бергенге аракет кылгам. Мунусун андан дагы жакшы бергенге аракет кылам да. Кудай буйрса, жаңы форматта кылып, жаңы заманбап. Ооба. Сиз кайсы аспаптарды ойнойсуз? Мен негизи могу аспапта жакшы ойнойм деп айта албайм, бирок баардык аспаптарды чукулай берем. Мындай кулак менен ойнойм да. Кайсы нота түшкөндө анан комуз менен деле кыңкыстап коем, гитара менен кыңкыстап коем, бирок эми профессионалдуу деңгээлде эмес, пианино менен. Бирок баягы музыкалык. Бирок тойлордо дайыма ушу аспаптар менен барып ырдайсыз да, туурабы? Жок. Өзүм эле мындай эстрадный левел ырдап кетем, бирок мындай үйдөн кыңкыстап ырдай берем. Чыгарган ырларымды дагы ошо инструменттер менен чыгарам да. Акыркы 2 чыгармамды гитара менен чыгарам. Эмне үчүн аны мындай өнүктүрбөйсүз ал жакта? Укмуш ойнобойм да. Жок, дайыма ойноп жүрсөңүз, может, балким сиздин деңгээлиңиз да ошондой. Баягы мындай жакшы эле ойнойт болушуңуз керек деп ойлойм да, анткени мен ошо аспап ойногондоруңузду деле көргөм. Мындай уяла берет болушум керек да, баягы өзүң музыкантсың да, анан баягы жакшы деңгээлде ойнобосоң, баягы бирөөгө сабак болуп калбайын дейсиң да, туура эмес болсочу, анан ошондуктан азыр үйрөнчүкмүн да, анан балким жакшы неметип калсам, анда эфирлерге чыгам. Бирок бир эфирге комуз менен чыккан күнүм болгон да. Комуз менен чыгып ырдап. Азаматсыз кыргыз маданиятында ушундай эмгектерди көп кыла бергиңиз. Сизден дагы да жакшы нерселерди көп күтөбүз. Анан негизи баягы сиз конкурстарга да көп барып келгенсиз, Мурун барган, кийинчерээк таштап койдум аны. Ошол кездеги мындай көз ирмемдер, ошондо мындай кылсам болмок, же бир кандай бир мындай ойлор келеби азыр? Негизи баягы конкурстарды Ильяс Андаш болуп чыга электе да көп жерге барып коюп турмун. Ошон үчүн кийин Ильяс Андаш болгондо да билинбей калбадыбы. Анан Ильяс Андаш катарда бир 2-3 жолу мындай Турквижн андайлардын баардыгына катышкам. Бирок катышпоонун чечимине да келгем, баягы менимче даярдалган нерсеге эле барып конкурент болуп атабыз да. Баягы сырттан эл билбейт да, чын эле катышып атыптыр деп ойлоп коет да, бирок биз катышып атканда эле уже баягы ким утат экенин билип калчубуз да. Ким утат экенин билип калып, баягы анан сен жөн эле ошолорго фон болуп бересиң да. Анан баягы кой болбойт экен деп эле мындай. Акыркы деле эме болду го, конкурстар болду, телевизордон көрүп отурдук, ошо ырчылар менен деле байланышып, баары билиптир, баары ким кетери билип тур да. Анан ансыкандай азырынча андай конкурстарга бир аз эртерээк го. Түшүнүктүү. Анда келечекте кандай негизи, кандай максат ушул маданиятка кандай из калтырсам, эмне кылсам деген пландарыңыз бар? Баягы генерал болом деген солдат эмес дейт го. Ансыкандай биз дагы баягы эл артисти болгонго умтулабыз да. Ырчы катарман себеп дегенде баягы сен
койгон эмгек калыш керек да. Ооба. Ошол ойдон ортодон таштап коюп эле башка ишке алек болуп кетиш мага уже болбойт. Ал үчүн анда 5 жыл 10 жыл эле ырдап коюп эле баягы эстрададан жылып кетишим керек болчу да. Анан ошо 18 жыл тарых чогултуп алгандан кийин бул нерсени ортого таштап коюш болбойт. Муну менен иштебиз, мен муну менен баягы үй бүлөмдү багам, үй алдым, тамак аш жейм, эл менен баарлашам, элди тааныйм. Ушу менен баягы авторитетим бар. Ушул аркылуу сиздер дагы эфирге чакырып атасыздар. Анан анысыкандай бул нерсени таштап салганга болбойт. Сөзсүз түрдө баягы ат калсын, ырлар калсын деген жанакы чыгармачылыкта бизде эстрадада эмелер бар. Ырларым бербеген, жок ырдабан, мен ырдайм дегендерчи. Мен ошол нерседен алысмын. Мен азыр деле мына эфир аркылуу айтып коем. Ким каалаган мен ырларым арасында репертуарымда ырдайм дегендер болсо, ырдай бериңиздер. Ыр деген ырдалыш керек. Бул ыр баягы мен ырларым калса дейм да. Ырысбай Абдыкадыровдун ырларын деле баары ырдайт, Чубак Сатаевдин ырларын ырдайт. Эми ал деңгээлге сөзсүз түрдө жете алган жокпуз. Ал деңгээлде азыр менимче Бек Байке келатат. Баягы ырлары бар. Арасында Сыймык Бейшекеев. Анын арасында баягы өзүм ырларым бар. Менин ырларым болбосо дагы менин репертуарымда ырлар бар да. Ушул ырларды баягы мен 50, 60, 70ке чыкканда дагы жашырчылар ырдап турса деп кыялданам да. Ыр деген жашаш керек. Ыр аркылуу ошол ыр аркылуу муну баягы унутуп калган жаштар болсо муну ушундай Ильяз Андаш деген ырчы болуптур убагында ошол ырдачу экен деп. Баягы азыр уже интернет деген бар да. Бирөө унутуп калса да интернет эсинде бар да. Көргөзүп турат да. Анан баягы ушул ырчы ырдаган турбайбы деп бар ютубка кирип карап койсо дагы мен үчүн дагы бул сыймык болот да. Анысыкандай мен дагы эл артисти, кыргыз эл баатыры наамдарга жетким келет да. Тилегиңизге жетиңиз. Ильяз, сиз азыр учурда балдар менен иштеп атасыз да, Свердлов районунда, ушу маданият жаатындачы, мамлекеттик кызматта. Анан ага чейинби же азыркы тапта шакирттериңиз барбы? Артыңыздан калтырып турган. Негизи шакирттерден көп эле сүйлөдүм. Азыркы эстрадада аты бар ырчылар бар. Баягы мону точно чыгардым деп айткандан алысмын, себеп дегенде ал өзлөрүнүн эмгеги дагы бар. Бирок көп эле жаш жигиттерди сүйлөдүм. Азыр кичинекей балдардан баягы биздин чыгармачылык борбордо ырдап калган балдар бар, бирок көз салып жүрөбүз да. Арасынан сурулуп чыга турган болсо, таланты ташкындап атса, мен эмнеге сизге чалбайм, ушундай жаш бала бар, эфирге чыгарып койбойсуңар, сонун ырылдайт деп мен өзүм эле чалып баштайм да. Бирок азыр тапталып келаткан балдар бар да. Анан улуураак чыгып калган ырчылар дагы бар да. Эми алар өзлөрү азыр иштеп кыбырап жүрүшөт да. Анан баягы продюсер болгондон алысмын мен, себеп дегенде баягы өзүм сиз өзүңүз жаш болуп атпайсызбы азыр? Өзүм баягы чыгармачылык менен эмгектенип жүргөн жигитмин да. Бирок ким мага жол көргөзүп бериңиз, мен ырдайт элем десе, сөзсүз түрдө баягы жол көргөзүүдөн эч качан тартынбайм. Мен даже ушу караколдук иничектерге тамашалап айта берем да, баягы ырдап жүргөндөр бар да, кафеде музыкант болуп жүрүпчү. Ушундай возможность менде болгон эмес. Мен Бишкекке барганда эч кимди тааныч эмесмин. Азыр силер мени тааныйсыңар. Мен баарын тааныйм тиякта. Мени колдонбойсуңарбы деп айтам да. Колдонбойсуңар, эмне жалкоо болуп эле жатасыңар деп ушинтип турам да. Ансандай ошо азыр деле айтып калам, ушу эми колдонгула мени. Мен бармын эстрадада, колдонгула, болушунча колдоногула мени депчи. Азаматсыз. Анда убакыт деген учкан куш экен, Ильяз. Биздин 7 каналдын чай үстүндө сырдашу телеберүүсүнүн көрөрмандары менен эркин микрофон сизге берелик, сүйлөшүп алыңыз. Чоң рахмат чакырганыңыздарга, 7 каналдын баардык жамаатына сиздерге рахмат. Анан сөзсүз түрдө баягы кыргыз журтуна, кыргыз элине саламдарды айтабыз. Биз азыркы учурда өнүгүп атканыбыз баарыбызга маалым, билинип атат. Ансандай өнүгө берели. Себеп дегенде баягы элибиз байып, элибиздин шаңы жакшы болсо, бизде кызмат болот да. Биз дагы байыбыз сиздер аркылуу, ошондуктан бизде эл байып, элдин шаңы көтөрүлүп, майрам тойлор көп болуп, баягы ковид учурунда деле тойдон тажадык деп калып, кана эмне 1 жыл отуруп калдыкпы, анысыкандай ошондойлорду тиленбей, андан көрө той болсун, майрам болсун, балдарыбыз үйлөнсүн, сүнөт той берели, 50 жылдык, 60 жылдык жалаң ушу тойдун үстүндө кыргыз журту ылайым жашап калсын. Ал тойлордо биз кызмат кылалы, ырдайлы, шаң көтөрөлү, ар дайым тынчтык болсун, өлкөбүз өнүгө берсин, Кыргызстан 5-10 жылда мындай алдыңкы өлкөлөрдүн катарын толук сансын деп биз аябай күтөбүз, ишенебиз. Амин дейлик.
Айтканыңыз келсин, ырчы, чорчу акындын тилеги жакшы дейт. Кудай ошо ырчыларыбыздын тилегин берип, дайым тоюңуздар көп болсун дейлик. Кийинки жолукканчакты кайыр демекчибиз.